Ош шаарындагы эң ири курулуштарга жол оңдоо жумуштары кирип калды. Жаз айларында башталган Моноев көчөсү менен кесилишкен Аскар Шакиров көчөсүнүн Нурматов көчөсүнүн кесилишине чейинки аралыктагы жолдун 60% бүткөрүлдү. Ош шаарындагы унаа тыгындыгын жоюу максатында мэр Талайбек Сарыбашев Аскар Шакиров көчөсүндөгү узундугу 2 км 400 метрди түзгөн жолду кеңейтип, айланасындагы жолго жакын курулуштарды алуу тапшырмасын берген. Жаңы долбоорго ылайык Шакиров көчөсүнүн туурасы 20 метр болот. 70 сантиметрден жолдун эки тарабына лоток орнотулат. Буга чейинки негизги тилке 7 метрде гана түзгөн. Ага улай 2 метр 25 сантиметрден жолдун эки тарабына тротуар салынып, анын эки четине 1 метрден жер бош болот. Ал көркөндүрүү иретинде пайдаланылат. 200 метрден уже баштадык. Асфальтты су түтүкчөлөрүн Ленинградский Шамшиев көчөсүнө чейин уже жеткирдик. Аны ага чейинки толук иштер бүгүнкү күндө жүрүп атат. Мурун бир машина жүрсө, азыр эки машина бир тараптуу 4 полоса болот. Тендердик баасы 69 миллион 200, сметалык баасы 120 миллион. Утуп алган фирма Тасико. Аскар Шакиров көчөсүндөгү жолду октябрда бүткөрүү пландалууда. Жумушту сапаттуу жана үзгүлтүксүз тез бүткөрүү боюнча тапшырмаларды берген Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев да жеринен кабар алууда. Мен айттым, мен акча силе бересиң. Мен берем акчаны. Эч ким келбеген, мен сага сурабы, эч ким келген жок. Ара азыр келесиң. Алып келди, мен заядап коем дедим. Бурбан такады. Отурасың, пожалуйста, мен заядап коем дедим. Телевидениенин астында турат. Мен айтып атам, мен берем акчаны. Тез мага кармаган. Талдоочулар Ош шаарындагы балдардын бала бакча менен жалпысынан 44% камсыз болгон деп маалымат беришкен. Мындан улам бала бакча маселесин чечүү Ош мэринин программасында бар. Быйылкы жылы шаардык мэрия жергиликтүү бюджеттен 2 бала бакчаны пайдаланууга берүүнү болжоп турат. Биринчи бала бакча Амур Темир муниципалдык башкармалыгында 100 орундуу болуп курулууда. Ушул 2 бала бакчадан эконом болгон акча биз сактап турабыз. Буну 3-чү балдар бакчаны буюрса биз Жапалак айыл өкмөтүндөгү Орке айылында 3-чү балдар бакчаны пландаштырып атабыз. Биз андагы проект бүтүп калса жакын арада бүтүп баштайбыз да. Мына бизге дагы ушул суранычтар арыз каттар түшүп атат. Биздин эң элдин калктын көп жашаган аймагы Ак Тилек участкасында да ушул жерде бала бакча жетишпейт деген аксакалдар элдерге суранып атат. Кудай буйрса мына биз азыр 9 айды жыйынтыктап атабыз. Ушудан ашыкча түшкөн акча менен 4-чү балдар бакчаны баштайбыз. Экинчи бала бакча каладагы Курманжан Датка муниципалдык башкармалыгында 120 орундуу болуп курулууда. Учурда курулуш иштери жүрүүдө. 100 орундук бала бакчанын баягы долбоор ишин жасап, биз жакында тендер өткөзүп, бул тендер каттуу болду. Сметалык баасы 45 миллион болгон. 16 компания катышты. Анын ичинде эң бир жарактуусун таап, Кудайга 23 миллионго утуп алды тендердик баасы менен. Өзү 23-июлда баштадык. Подрядчикти ушундай милдеттендирип атабыз. 4 ай иштеп бүтүрөсүн деп. Ноябрдын ошо 25 же болсо ноябрдын этегинде тапшырабыз деп турабыз, Кудай кааласа. Ошто ипотекалык үйдүн курулушу да кечээ күнү башталды. Памир Строй жана МК Партнер курулуш компаниялары биргеликте 18 айда бүткөрүп берүүгө бел байлаган 9 кабаттуу үйдүн курулушу кызуу жүрүүдө. Муниципалдык ипотекалык ишкананын жетекчиси Гутманалы Абдрахман уулунун айтымында, көп кабаттуу үй төлөөгө шарты бар бардык шаар тургундарына берилет. Үй 9 кабаттан туруп 81 батир болот. Жалпы мына азыр долбоордун бүгүнкү күндө утуп алган баасы 166 миллион 850 миң 12 сом болду. Бул метр квадратына чакканда 7795 метр квадрат. Болжолду ар бир метр квадраты $318 тегерегинде 318-320 доллар тегерегинде түшүп атат. Ал эми сырткы коммуникацияны эске алганда мурда убада бергенде $150 жетпеген сумма менен элибизге тапшырабыз деген үмүт кылып турабыз. Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашевдин тапшырмасы менен ипотекага берилүүчү батирдин чарчы метри буга чейин берилген муниципалдык ипотекадан $100 арзан болушу күтүлүүдө. Жылдык пайыздык үстөгү 6%. Ак жол той болсун, аркасынан көп үйлөр салынып, элибиз үй менен бардыгы камсыз болсун. Ак жол той болсун. Айрыкча мугалимдерге, салмак сактоо медиктерге бая бул биздин өзүбүздүн мэрдин программасы ишке ашып жатат десем болот да. Ал киши дагы ушул жаңы мэр болуп келгенде мен ушундай үй куруп бюджеттиңтерге үй менен камсыз кылам деген. Ош шаарында 2019-жылы курулуш жандангандыгын адистер айтышат. Бир убакта көзгө басар эри курулуштар башталып, шаар элинин жетекчилерге болгон ишеничи жаралды. Андан сырткары Кулатов кичи шаарчасында өзүңүздөр билгендей 8
800 метрде 18 кеңдиги 18-20 метр болгон аллеянын курулушу өзүңүздөр билгендей кече күн дагы Талайбек Насырбекович жеке өзү барып курулуш менен таанышып бүгүн курулуш өз темпте жүргүзүлүп атат. Андан сырткары дагы ошол аллеянын сыртындагы көп кабаттуу үйлөрдүн дагы сырткы фасаддарын оңдоо, азиление башка иштери дагы кече күнү дагы жүргүзүлүп баардык талаптар болуп атат. Ош шаарынын Жапалак айыл аймактык башкармалыгында 26 миңдей адам жашайт. Таза суу маселеси Советтер Союзунан бери чечилбей келет. Соңку жылдары сааты менен таза суу ички көчөлөргө берилүүдө. Эми бул көйгөйдү чечүү максатында Жапалак аймагына 6000 кубтук таза суу кампасы курулуп жатат. Былтыркы жылы республикалык бюджет карап атканда премьер-министрге маселени коюп, ошол шаарга 39 миллион сом акча бөлдүрүп бердик республикалык бюджеттен. Ал бул биринчи ошо азыркы 6000 кубалык резервуар болот. Будан сырткары дагы Жапалак аймактык башкармалыгынын Орке айылына 2000 кубалык резервуар курулат. Алга анан адан сырткары айылдарга сеттер тартылат. Ошого жалпы азыркы убакта 85 миллион акча карап атабыз. Ош шаарында Токтогул паркына 34 миллион сомдук реконструкция иштери жүргүзүлдү. Учурда шаар аймагында 7 чоң аялдаманын курулушу башталды. Стадион толук капиталдык ремонттон өткөрүлгөн. Жергиликтүү бюджеттен драм театрдын каптал тарабы светодиоддук болуп жарыктандырылды. Ага улай эле шаардагы Юбилейный көчөсүндө канализация курулууда. Рыспай Абдыкадыров көчөсүндө толук брусчатка басылып жатат. Иран мамлекети тарабынан гранттын эсебинен заманбап спорт таянча бүтүү алдында турат. Мындан тышкары шаарга жалпы 22 аялдама курулат. Адыл Акжул уулу, Самат Сейдамат уулу, жаңылыктар.